Барселона Интерден жеңилип Чемпиондор Лигасынан четтеп калды. Бирок бул жылы каталондуктардын фурор көтөргөнү жетээр чындыгында. Ооба, Чемпиондор Лигасынын жарым финалында каталондук Барселона менен Сан-Сиро ээлери болмуш Интер клубдары өз ара беттештери тартуулашты. Анда алгачкы беттеш 90 мүнөттүн ичинде тең чугуу менен аяктаган. Тагыраагы 3-3 эсебине кол койгон титандар жооптук беттеш кызыктуу жана жалындай күйүттүү болушу мүмкүн экендигин эбак эле айтып коюшкан болчу. Айтылгандай эле Жозеппе Меатса стадионунда Милан шаары көк жыландарга айланып, каталондуктарды күтүп алды. Анда үй ээлери күйөрмандар арасында алгач Дани Ольмо катасынан Лаутаро Мартинес гол жаратып, Миланды кубанычка бөлөдү. Ошондой эле биринчи бөлүмдүн бүтөөрүнө аз гана убакыт калганда мыкты коргоочу, бирок жаш жана кызуу кандуулукка алдырып койгон Кубарси ката кетирип өз зарбасына пенальти алып келди. Мындай белекти Хакан Чалхан оглу жокко чыгарбай эсеп башын 2 топ айырмалантып койду. 2-0. Биринчи бөлүм бүткөндөн кийин 15 мүнөт ичинде кийим алмаштыруу жеринде Ханси Диттер Флик немесче эмне балекет деген же Гитлердин лекциясын окуп чыктыбы билбейм. Дароо эле 54 жана 60 мүнөттөрдө Эрик Гарсия менен Дани Ольмо эсеп санын 2-2 көрүнүшүнө алып келди. Мына кызыктын баары ошол жерден башталды. Арты-артынан узатылган чабуулдар натыйжасында Рафиня 87 мүнөттө каталондуктарды алгачкы ирет алдыга алып чыкты. Эми мына бүттү. Барселона финалга чыкты деп телевизор пультун же телефонун зарядкага сайып уктайын деп жаткан Милан шаарын кубанычтан ыйлатып жибере жаздады. Анткени ошол атактуу 90+3 мүнөттө Франческо Ачебри гол жаратып, Интерди оюнга кайтарган болчу. Андан ары кошумча 30 мүнөттүк башталып, Давид Фратези гол жаратып, бул голдор шоуун тартуулаган оюнга чекит койду. Натыйжада Италиялык көк түстүү Милан клубтары финалга аттанды. Финалда анын атаандашы Арсенал же ПСЖ болот. Эми финалдык беттеш Мюнхенде орун алат. Ал жакта Интер толук кандуу жол алса туура болот. Эми калгандар ПСЖ же Арсенал экөөнүн бирөөсү чыкса дагы финалдык беттештерде Интер негизги фаворит катарында эсептелет. Ооба, жабык футбол көрсөтсө дагы ошого карабастан мыкты бир өрөлүк тартуула бериши айдан ачык нерсе. Анткени буга чейин Интер клубу дал ошол 2022-2023 жылдары дал ошол Чемпиондор Лигасынын финалына чейин жол алып, бул жактан финалдын даамын татып алышкан. Натыйжада балким мына ошол финалдын даамын таткандыгы үчүн бул жылы чемпион болушу дагы мүмкүн. Сиздер үчүн мына ошол Барселона менен Интер оюну кандай оюндарды тартуулап берди? Өз оюңуздарды комментарийга калтырсаңыздар болот. Ошондой эле 1ден 10го чейин баалап кетиңиздер. Анан албетте Барселона требл кылышы мүмкүндүгү жок болду. Бирок ошого карабай бул каталондуктар Флик кол астында каалагандай оюн тартуулап, каалаган учурда каалагандай чоң титандар оюндарына кайта алышын далилдеп кетсек дагы туура болчудай.